Жалал Абад шаарындагы номер 13 мектепке түштүк аймагындагы билим берүүчү мекемелеринин арасында алгачкылардан болуп үлгүлүү ашкана ишке киргизилди. Анын негизинде өткөн окуу жылынын башталышынан тарта аталган мектептин кенже тайпаларынын окуучуларына ысык тамак берүү толугу менен жолго коюлду. Бир жумада 5 күн болсо, ошол 5 күндө 5 түрлүү тамак менен тамактанышат. Азыркы учурда ушул бул эң жакшы нерсе экен. Анткени балдарга күндө сабакка болгон көңүлдөрү дагы ачык болуп, сабакка болгон кызыгуусу артат экен. Ата энелер дагы ыраазычылыктарын билдирип атат азыркы күндө. Бүгүн мындагы түзүлгөн шарттар жана окуучуларга ысык тамак берүүнүн абалына Япониянын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Маэде Сигиеке, Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын өкүлдөрү, област жетекчилери жана шаар мэри Мураталы Тагаев жеринде күбө болушту. Куш келипсиздер демекчимин, конокторубуз куш келиптир. Биз жаңы элчи мырза менен мэриядан кабыл алып, ал жерден дагы бир топ маселелерди талкуулап алдык. Алдыда дагы биргеликте ушул Япония элчилиги менен бир эле ушул социалдык тармак эмес, баягы ар тараптуу кызматташуу боюнча биз талкууларды жүргүздүк. Учурдан пайдаланып, мен жалпы конокторго, анын ичинде өзгөчө биздин элчи мырзага ыраазычылык билдирем. Мындагы керектүү шарттарды жаратууга жергиликтүү бийлик мектеп ашканасын толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрсө, ал эми Япон проектиси керектелүүчү заманбап ашкана жабдыктары менен камсыздаган. Ага демөөрчүлөрдөн $25.000, ал эми кала казынасынан 1.362.000 сом акча каражат сарпталган. 2018-2019 окуу жылында Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы боюнча 1-класстан 4-класска чейинки окуучуларды ысык тамакка өткөрүү боюнча долбоор даярдалган. Анын негизинде Жалал Абад шаарындагы 2,5 миңге жакын окуучусу бар номер 13 мектеп тандалып алынган. Азыркы учурда билим уясында 1170 окуучуга күн сайын ысык тамак берилүүдө. Япониянын бул гранттык программанын алкагында 155 долбоор аткарылган. Анын 50% билим берүү тармагына жумшалып, Кыргызстан боюнча 300 мектепке ысык тамакка өткөрүүгө жардам берди. Балдарга болгон бул камылга алардын толук кандуу өнүгүүсүнө шарт түзөт. Билим берүү мекемелериндеги тамак аш коопсуздугунун сакталышы мектеп жашындагы балдардын ар тараптуу өнүгүүсү менен бирге алардын билим сапатын жогорулашына да түрткү берет. 2019 жылы башталган бул долбоор быйылкы балдарды колдоо жылында 100 берип отурат. Анын негизинде элчи мырза өзү келип, бүгүн ушул иш-чараны биз баягы эмеректерин тапшырып дегенде. Мындан ары дагы бул иш уланат. Кудай буйрса биз шаарыбыздагы бардык мектептерди тийиштүү деңгээлде, тийиштүү үлгүлүү ашкана кылганга жергиликтүү бийлик, ушул донорлор менен биргеликте мындан ары дагы иш алып бара беребиз. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында жалпы 22 мектеп болсо, бүгүнкү күнгө чейин алардын 4-ү окуучуларга ысык тамак берүүгө өткөн. Буйрса сизди дагы шаарда күтөбүз. Нурайым Турдумаматова, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.